Теледе ТВ ыл көрсөтүүсү өлкөбүздө өткөн аптада катталган кылмыш фактылары жана аларды жөнгө салууга жумшалган ыкчам аракеттерди мен Азия Жекшеев айтып берем. Кутмандуу кечиңиздер менен. Мастык кишини эмне гана түртпөйт. Бири урушка киришсе, экинчиси катуу ойго батат. Экинчилер болсо көп учурда мастыгынан, акылынан тайып, жокту бардай кабыл алышат. Мындай окуялардын бири өткөн түнү Борбор калабыбыздын Учкун жаңы конушунда орун алып, аны жөнгө салууга Жол кайгыл милициясынын экипажы чыккан. Учкун конушун бейпил түнү болжол менен түнкү саат 2-лерде бузулган. Тынч уктап жаткан үй бүлөнүн кожоюнун дарбазасын уруп жатканын үндөрүнөн улам ойгонуп сыртка чыгат. Бирок белгисиздер эшикти тепкилеп ача албай жатканын көрүп, 102 кызматына телефон чалат. Иттер азылдагынан дарбаза тепкилегенден чыктым. Бирөөлөр эле бакырат. Эмне болду деп чыны бирөө жардам суранан жардам берсем деп воротаны ачайын десем, оозунан перегар жыттангандан воротаны жаптым. Ошо боюнча силерге звонить этип күтүп жатат. Кимдер экенин көргөн эмессиз? Кайдан көрөсүң караңгыда? Кандай эмне болуп? Аялдын үнүн уктум ушу. Башка адамдардын үнүн уктуңузбу? Тошто мас болуп, ызычуу болуп атканы. Жок. Бул жалгыз эле келип, сиздин эсиңизде жалгыз эле, ооба, жалгыз эле. Воротаны тепкилеп атты. Башка кишинин үнүн уккан жокмун. Кыйкырып атпайсызбы? Эмне деп айтыпты? Ой билем, мени бирөөлөр кубалап келип атат. 2 бала кубалап атат, 3 бала кубалап. Бир жактан бир адрести айтты, бир жактан келет. Мен Аламидин бирден келатам деп айттым. Үй кожоюнун айтымында аты жөнү белгисиз айым аркасынан белгисиз 2 адам кубалап жүргөнүн айтып, ызычуу салган. Бирок албетте аларды бул үйдүн тургундары менен бирге уйкулары бузулган кошуналар деле көргөн эмес. Каяктан келет? Эмне болду? Ким кубалап келет турганы? Айтчы бери карап. Айтып берди. Камера эмес, фонарик. Фонариктерди өчүргүлө. Сен лицоң көрөлү да, сабап атпайсың. Каяка чапты гана? Жок, өчүргүлө. Өзүнүн айтымында белгисиздер аны сабаптап коюшкан, бирок бизден жашынып алгандыктан жаратылган жерлерин көрө албадык. Кандай болгон күнү да буга чейин баарын сөгүп, урушуп жаткан айым бир заматта ыйга батты. Эмнеге менин проблемам? Сиздин проблемаңыз. Макул. Каякта турасыз? Жашаган турган жериңиз каякта? Жок, мен Свердловский работа карайм, мен ошол жака барам. Адвокат требую, адвокат. Атыңыз ким? Айтпайм, мен эч нерсе айтпайм. Мен немеге требую адвоката. Требую адвоката. Я ничего не буду сказать. Сиз бияктан пострадавшаясызбы же? Не, мен Кыргызстандын гражданинимин. Жок, макул, түшүнүп атасыз. Камеру. Мына камера тарткан Böyle жок. бардык нерсе мен сыйламам да, мен бүт нерсе чыгат азыр. Жок, ким урду ошону сизди? Кана бул жерге келип жөн эле туруп атасыз. Тепти мен болдум. Карасаң жарыкка көрсөң, Жаркыңыз. Жок, жаркыңыз сал. Ким экениңизди айтпайсызбы? Каяктан келдиңиз? Каякта турасыз? Кайсыл жерде тургунуу болду? Жок, макул, айтпасаңыз, кайсыл жерде жашайсыз? Жашаган жериңиз барбы? Иши кылып окуяны ордунан териштирүү мүмкүн болбоду. Андыктан же документин көрсөтпөгөн же болгонду айтып бере албаган белгисизди Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын шаардык бөлүмүнө жеткирүүгө мажбур болушту. Анан өзү Аламидин айдында жашайт экен, анан жолдо баратып эле ошо похорон жактан ошол үйгө киргенде чыгарып коюшат экен эшикке. Анын соседине келип тарактатып эшиктичи. Жок, тарткан жок, келиңиз мен айтып берейин. Камераны өчүрүп койсоң. Короче, эшикти тарактатат, кет десе кетпейт, мас. Жок, анда болгон жок байке. Тети киши айтат, аялы менен экен, возрасттуу кишичи. Анда болду да? Анан кет десе кетпейт дейт, анан силер чакырдык дейт. Барсак качып жүрөт. Неме, ошол жерде тарактатат, кийимин чечип коюптур. Кожоюну арыз жазбагандыктан калган ишти милиция бөлүмүнө улантышмакчы. Өздүгүн да тактап, тийиштүү чарасында эми ушул жерден көрүшөт. 102-ден Жылмашев Учкун деп бузук түшкөн. Бир мас аял якобы ломится деп. Биз барган учурда факты действительно болгон, такталган. Спирттин ичимдигин ичип алып, бир 30-35 жаштагы аял киши мас болуп калып, бирөөнүн үйүнүн эшигин тепкилеп, ызычуу салып аткан да. Кафеде отуруп спирт ичимдигин ичип алып, үйүнө бараткан эмиш, өзүнүн айтышы боюнча. Жолдон адашып кетип, таксиден түшүп, анан бир 2 бала мени 2 бала артыман жүрөт деп ошентип коркуп атам деп эле бир үйгө кирип, эшигин такылдатып, Тынччылыгын алган да. Кандай чара көрүнөр? Азыр номер 10-чу Свердлов ички иштер башкармалыгынын 10-чу гомуна алып келип бердик. Аймактык тест көзүнө.
Дальнейшая разборка бияктан болот. Эми мас айдоочулар темасын улантмакчыбыз. Адаттагы каарманыбыз адаттагыдай мас абалда унаасын башкарып, жол кайгыл милициясынын колуна түшүп жомогун баштаган. Албетте коркутуп, сөгүп, бирок бул аракеттери эч жыйынтык бере алган эмес. Кененирээк биздин кезектеги сюжетте. Неудобно. Кто ты такая? А вы кто? Ну ты же видишь, я на работе. А я тоже. Так, почему он так пускай. Мынтип биринин аркасынан бири кирип, мас айдоочунун эжелериби же сүйлөшкөн кыздарыбы же жубайыбы биле алган жокпуз. Бирок бири-бирине өтө жакын кишилерден көрүнөт. Девушка, а молодой человек вообще без машины приехал, да? Вы знаете, На каком основании они сотку ломают? Эстеп турганда айта кетсек, бул бала айтып жаткан сынган телефонду жандагы жан жокор кыздары мынтип тартып жүрүп жерге таштап, анан аны тартип сакчыларга шылтайлы деп чечишкен. Кыздар катуу даярданганбы, бирок анысы жетиштүү болбогонбу, Айтор наркология бөлүмүнө кирип алышып, түшүнүксүз суроолорду берип, тегеректигилердин баарына нааразы болуп жатышты. Ко мне какой претензии? Вот скажи. нет. Ну вы, Какой чё, претензии вы ко же мне? водителей снимаете сейчас? Не обязательно. А за Не что? обязательно. Хорошо, за что? А, не обязательно, да? Вы Не говорите. обязательно водители. Все, кто пьяным. Ай, Тургла, тебя не мешайте. Давай. Давай, вы уйдите. Не может. О чем вы с ней мешаете мне работать? Здрасте. У меня уже 5 часов я. Тура тебя студент. Что за грубость? Им мешает же она. Но она же не на, не на столе, Запах не мага ема кылып атат. на столе вашем. Алып кетчи мондай. Ким алып келди могуларды я? Вы видите их? А почему только его задержали? Можно нас тоже? Алып чыкпай. Тилекке каршы өздөрү суранган үчүн гана аларды да кармап кетүү мүмкүн эмес. Ал жагын аты жөндөрү белгисиз кыздар жакшы билишет көрүнөт. Андыктан бул нерсени максималдуу пайдаланып, жол кайгыл милициясынын да наркология бөлүмүнүн кызматкерлеринин да ишине бир топко чейин тоскоолдук көрсөтүп жатышты. Айтсак кыздар мынтип ызы чуусун салгыча мас айдоочу унчукпай турду. Балким ишенгендери ушул кыздар беле. Айтор көпкө чейин алардын аркасына жашынып, үнүн да чыгарбады. Я пришла с ним и... С кем с ним? С ним. Девушка, пожалуйста, на будьте любезны, я Нет. вас прошу. Покиньте Давай помещение. меня силой тогда вытащи. К сожалению, Чтоб девушкам... вам... Ну, К пожалуйста. сожалению, девушкам мир Тогда не не принимают. трогай. Эркектердин орой мамилесин жакшы көрүүбү Айтор мас айдоочунун жан жокорлорунун бири мага күч колдонгулачы деп бир топко чейин суранып турду. Албетте тилеги ишке ашпады. Балага болсо эми гана жан кирдиби айыпына токтотуучу жайдан анын унаасын башка ачкыч менен айдадың деп баштады. Вот, давай, сними. То, что у меня нету ключа. Он со своими ключами вот этими, он поимел мою машину. Volkswagen Passat. Кандай улонгунду да адаттагыдай эле тийиштүү текшерүүдөн баш тартса да мастыгы такталды. Андыктан жарым сааттан бери наркологияда чаң салган мас айдоочу да анын белгисиз жан жокөрлөрү нааразы ойдон кете беришти. Эмнегедир жол кайгыл милициясына тийише албай, биздин чыгармачыл топко тийишип алышты. Албетте тартипсиздердин бул жоругунан биз күлүп гана кутулдук. Пожалуйста. Придурок. Что ты сказал? Придурок. Взаимно. Я там не дышал. Айтсак бул айдоочунун унаасы айыпына токтотуучу жайында ачык бойдон калган. Көрсө эртең бир нерсем жоголду деп айыптагам деген ниети менен бул жактан да жөн кечишпептир. Мына машина ачык. Өзү бек ачыктан алып кетип калды, түртүп келдик. Машинаны карап чыктыңар да? Ооба, карап бир өтүп көрүп алдык койду. Кызыл светофорго өтүп, анан биз ошо Алматинка менен өйдө карай кетип бараттыр, южный направление. Аркасынан барып токтотуп, токтотсок токтобой. Анан Мадина базарынын бет маңдайынан токтотуп мына. Айдоочуну текшерсек, арак жыттанып, салонда кыз аял кишилер бар экен, алар да мас абалында экен. Алар силердин кандай ишиңерге тоскоолдук жаратыштыбы? Алар ошо аял кишилерде ишке тоскоолдук жаратып, ошо машинаны эметти
айдоочуну акташып, айдоочу бул эмес деп. Анан аларды отургузуп, айдоочунун жанысына отургузуп, ГАИнин штраф стоянкасына келип, ГАИнин штраф стоянкасына коюп, айдоочунун Борбор калабызда түнкүсү миң түркүн кишилерди көрсө болот. Аракат тойгондорун сөз кылып бүттүк. Эми аракат тойгузуп, азгырка салган сойкуларды кеп кылмакчыбыз. Демейдеги кубалашмак оюндары бул жолкусунда жашынбак айланды. Тартип сакчылардын түнкү көпөлөк операциясы биздин сюжетте. Маштан аштырбай аткан жигит ушул. Эмне биз келгенде жабын оңотпой койдуң, ошону айтып койчу. Аштырбадың ГАИ келгенде. Жок, эмне үчүн биз келсек жабын болдуң, ошону айтып койчу. Биз эмне, гражданский болсок бир жөн эле. Оңдой туруп жооп берсең? Жок, сен интимный кыздар ташып иштейдиң, же эмне кыласың? Водительми? Жок, эмне водитель? КамАЗдын водитель, автоваз айтат да, эмне үчүн айтып ташып жүргөнүн билесиң да туруп, ичинде айтып атышат да. Куда мне говорят, туда и вожу. Ким ичинде кандай кыздар отурат, ошону айтып койчу мындай туруп, дос. Өзүң деле билесиң мына. Жок, сен өзүң айтып койчу, сен өзүң деле билесиң. Бул бала бүгүнкү окуянын башкы каарманы эмес. Башкалары бул баланын унаасында бекинип алып отурушат. Көзүмдү жумсам көрүнбөй калам деп ойлогон кичинекей балдардай болуп жашынып алышкан. Болжол менен жарым саатка узаган сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен гана унаасын ачып чыгып беришкен. Бирок кайра отургузулуп, тартип сакчылар кыздарды 10-шардык милиция бөлүмүнө жеткиришкен. Тартипке ылайык сойкулук менен алектенген кыздар бул жака жеткирилген соң, алардын өздүгүн тактоо иштери башталды. Жана адаттагыдай эле жандарында эч кандай документтердин жоктугунан иш бир топко чейин узады. Бирок чынбы калпы берген суроолорго жооп берип, кимиси ким экенин айтып жатышты. Мусаева отдельно, да? Адеми. Отчество? Акимбекова. Число, месяц, год рождения? 1995. Уроженец откуда? Уроженка? Казахстан. Бири мынтип Казакстандан келген, экинчиси Нарындан, үчүнчүсү Оштон. Жана үчөө тең өздөрү айтмакчы жакында эле бул иш менен алектенип баштагандыктан тийиштүү маалымат базасына киргизүү үчүн сүрөткө тартып, манжа издерин алышты. Биринчи жолу методдо? Мында келгенибизге канча? Эмнегедир бул кыздар Бишкекке жакында эле келип, алгачкы эле тапкан жумуштары ушул болуптур. Андыктан бир мынтип жалпыга ачыкталып чыккандан кийин башка акча табуу булактарын издештирет деген ниетте калмакчыбыз. Кезекте адатка айланган сиздердин коопсуздугуңуздар үчүн рубрикасы жана биздин бүгүнкү темабыз үй урууларынан сактануу ыкмалары. Социологиялык иликтөөлөргө таянсак, республика боюнча уурдап, тоноо кылмыш иштери социалдык оор маселелерден болуп келет. Республика боюнча 2014-жылы 343 каракчылык кылмыш иши катталган, 292 кылмыштын бети ачылган. Ал эми 2015-жылдын акыркы 10 ай ичинде 368 кылмыш иши катталып, 322 кылмыштын бети ачылган. Биздин уюшулган, пландаштырылган каракчылыктар көбүнчө кечки саат 6-дан 12-ге чейин, анан түнкү саат 24-төн таңгы саат 6-га чейинкилер болуп атат. Булардын баягы үйгө кириши терезе аркылуу, жайкысын болсо жана көптөрү эшиктерин жаппай койгонунан, же болбосо ошого подбор ключ кылып ар кандай методдор менен киришет. Сиздин каракылыгыңыз сиздин коопсуздугуңуздун биринчи кадамы. Эскертүү. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 168-беренесине ылайык күч көрсөтүп же курал-жарактар менен коркутуп башка бирөөгө таандык буюмдарды алып кетсе, 3 жылдан 8 жылга чейин эркинен ажыратылып, мүлкү конфискацияланат. Бир же бир нече адамдан туруп, уюшкандыкта бирөөнүн мүлкүн күч көрсөтүп же курал-жарактар менен коркутуп, ден соолугуна, дене боюна залалка келтирсе, 7 жылдан 14 жылга чейин эркинен ажыратылып, мүлкү конфискацияланат. Өзүңүзгө өзүңүз сак болуңуз. Үйүңүздү
Короо жайыңызды оорулардан, каракчылардан коргоңуз келсе, үн берүүчү, жарык берүүчү, видео байкоочу жабдыктары сиздерге зарыл. Ошондой эле айгай чакыруу жабдыгын орнотуу менен ички иштер органынын ыкчам тобу сизге тез арада жардамга келет. Назарыңыздарда издөөгө алынгандар. Мында силер таанып билгендериңер туурасында маалыматтар болсо, жакынкы милиция бөлүмүнө же биздин редакцияга кайрылыңарды өтүнөбүз. 1997 жылы туулган Орунбаева Тахмина Уланбековна Аламедин райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан издөөгө алынат. Өзгөчө белгилери: бою 160-165 см, чачы кара, арык чырай келет. Кийген кийими кара түстөгү пальто, көк джинсы шымы жана көк түстөгү бут кийим. Орунбаева Тахмина Уланбековна туурасында кимде кандай маалымат болсо 0312 36 35 27 0550 17 17 17 же 0553 92 69 26 номерлар аркылуу байланышка чыгууңуздарды өтүнөбүз. 2015 жылдын 12 октябрь күнү пригородный айылынан Чүй областтык ооруканасынын реанимация бөлүмүнө 1950 жылы туулган Вологодская Наталья Трофимовна денесинен үшүк алып, мээсинин кан айлануусу бузулуп, инсульт менен жеткирилген. Учурда жогорудагы бейтаптуу кароого киши жок болгондуктан анын жакын туугандары изделет. Жанында табылган документтерине ылайык Вологодская Наталья Трофимовна Ысык көл областында Балыкчы шаарынын Ысык көл көчөсүндө 65-үйдө катталган. Кимде бейтаптын жакын туугандары туурасында маалымат болсо, Аламедин районунун ички иштер башкармалыгына 0312 36 35 27 0312 36 35 23 же 0701 15 85 98 номерлары аркылуу байланышка чыгууңуздарды өтүнөбүз. Бишкек шаарынын Аламедин районунун Набережная 17 дареги боюнча катталган 1996 жылы туулган Сабыркулова Айкөкүл Сабыркуловна дайынсыз жоголууда. Өзгөчө белгилери: бою 160-165 см, чачы күрөң, узун, орто көлөмдүү, кийинген кийими сары түстөгү пальто, кыска кара түстөгү көйнөк жана кочкул көк түстөгү өтүк. Сабыркулова Айкөкүл Сабыркуловна туурасында маалыматы бар жарандарды Аламедин райондук ички иштер башкармалыгына 0312 36 35 27 0550 17 17 17 же 0553 92 69 26 номерлары аркылуу байланышууга чакырабыз. 2015 жылдын 5 сентябрь күнү кечки саат 9 чамасында Б5184 АБ мамлекеттик номеру менен Сеат Альхамра унаасынын ээси Болотников И.Н. Шабдан Баатыр көчөсү менен түндүктү көздөй баратып болжол менен 30-35 жаш курактагы Азиат улутундагы белгисиз адамды сүзүп үстүнөн жүрүп кеткен. Жабырлануучу ордун каза таап, ушул күнгө чейин өздүгү тактала элек. Өзгөчө белгилери: бою 170-175 см, чачы кара, болжол менен 5-8 см, арык чырай келет. Кийген кийими ачык түстөгү пиджак, кара түстөгү жеңи жок жылуу кийим, кара түстөгү футболка, кара түстөгү шым менен ак түстөгү куру. Бутунда кара түстөгү боосу бар бут кийим. Эгерде кимде кандай маалымат болсо, Аламедин райондук ички иштер башкармалыгына 0312 36 35 23 0312 36 35 27 жана 0772 61 06 61 номерлары аркылуу байланышка чыгууңуздарды өтүнөбүз. Эсиңерге салсак, ТВга көрсөтүүсү менен байланышка чыгып, сизге болгон окуяны тез арада жалпы маалымдагыңыз келсе, төмөндөгү телефондорго чалып, же биздин электрондук дарегибизге кат жолдосоңор болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу көрүшкүчө саламатта болуңуздар.